Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Фуркаттан Алиханов көчөсүнөн ушундай палтарашка болгон үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Үй толугу менен ремонттон өткөн, таза суу келген, абасы таза, көчөсүнө көргөзүп өтөлү. Бул үйдү сатып алыш керек, дароо жашаш керек. Көрүп турасыздар, асфальттары дагы көчөлөрү жаңыдан асфальт төшөө иштери болгон, үйдүн коросу толугу менен тосулган. Үйдүн вороталары дагы жакшы. Үйдө дээрлик, бул көчөлөрдө дээрлик 90% адамдар жашап башташкан, бала бакча, мектептер дагы жакын эле жерде жайгашкан. Андан сырткары ошо Фуркаттын кругойуна эле жогору көтөрүлүп келсеңиз, ушул жер болуп калат. Бир уста салат элем же бир расход кылат элем деген түшүнүк жок экен, дароо үйгө кирип жашаш керек. Үйдүн ичинде аябай сонун ремонт кылыптыр, чертожунда аябай жакшы чийиптир. Эгерде үй салам деп жаткан болсоңуз дагы ушул үйдүн проектисин да көрсөңүздөр жакшы болгудай экен. Мага аябай жакты үй. Анда эмес үйгө келе турган болсок, үй жердин жалпы сотуху 5 сотукту түзөт. Келечекте бул жерде жол болсо, жазындасы, жайындасы ушул жерге стол стулдарды коюп, чай иче турган беседкасы болуп калат экен. Коопсуздук үчүн темир тосмолору толугу менен орнотулган. Чегин көргөзүп кете турган болсок, мынакей ушул жерде мына жар болгон дейт, ушул жерди толугу менен толтурган. Жертөлөгө ушул жердин сыртынан дагы киргенге болот үйгө. Акылдуу печка дагы, акылдуу меш дагы коюлуптур. Подвалына түшпөй эле койдум, убакыты бир аз үнөмдөп. Таза суу тынымсыз келип турат. Андан сырткары ушул жерге мына жертөлөгө, подвалга дагы бочка коюптур, 1 тонналык. Ал дагы запас үчүн сууну өзүнө сиңирип, өзүнө куюп алат экен, напор менен кайра үйдүн ичине насос менен кирет экен. Анда эмес үйдүн ичине кирели, үйгө келе турган болсок, эшиктери толугу менен брондолгон эшик. Бысмыла деп үйгө кире турган болсок, үйдүн жалпы чарчы метри 200 квадрат метрди түзүп калат. Эштен кирип келгенде бизде ушундай жакшынакай болгон күтүү залы же болбосо конок бөлмөсү катарында пайдалансаңыздар болот экен. Конок бөлмөсүнүн 3 терезеси бар. Терезелери түштүк тараптыгы карап турат. ТВ зонасы да бар. Айрым эмеректер үй менен биргеликте калтырылат экен. Асма чырактары дагы жайында. Потолоктун бийиктиги 3 метрге тете болуп калат. Жылуулук системасы толугу менен киргизилген. Ошо акылдуу печка от жага турган болсо, бардык бөлмө, дээрлик бардык бөлмө ысыйт экен. Көрүп турасыздар. Потолокту дуалды жууп тазалоого болот. Алмашуу жолдору дагы бар. Биз кийинки бөлмөгө өтө турган болсок, спальный бөлмөсү же болбосо ушул бөлмөнү деле конок бөлмөсү катары пайдалансаңыз деле болот. Бойлордун дагы жакшыларынан жабыштырылган, көрүп турасыздар. Бөлмөнүн негизинен 3 терезеси бар. 2 терезеси күн батыш тарапты карап турса, бул күн чыгыш тарапты же болбосо түштүк тарапты карап турган терезеси ушул эле беседканы же болбосо балкон тарапты карап турат экен. Ушул бөлмөдөн сыртка чыгуу жолдору дагы бар. Терезелери, эшиктери пластиктен, сапаттуу пластиктен, көрүп турасыздар. Жылуулук системалары да киргизилген, панорамалык көрүп берип турат. Желдетүү системалары дагы каралган бул жерде. Көрүп турасыздар. Негизинен үй аябай жакшы экен. Айрым ушуга окшогон установочный же болбосо буйрутма менен алдырылып жасалган ушундай эмеректери үй менен биргеликте калтырылат экен. Биз кийинки бөлмөлөргө башпай турган болсок, бул жакта ата-энелердин уктоочу бөлмөсү же болбосо детская комната экен. Азыр жаш бала уктап жатат дейт, акырын көргөзүп өткөнгө аракет кылабы. Көрүп турасыздар, мынакей. Бөлмөнүн терезеси да ушундай эле күн чыгыш тарапты карап турат. Ушул эле бөлмөдөн, ушул эле эштен кирип келип, жертөлөгө же болбосо подвалга түшүп кетүү үчүн жайы да бар. Ал жакта жуунуп тарагандан кийин ашкана бөлмөсү мен ал жакта да көргөзүп өтөйүн сиздерге. Мынакей биз тепкичтен түшүп келе турган болсок, тепкичтери дагы жакшы. Бул жерде терезеси да бар. Форточкасын ачып койсоңуздар да болот. Панорамалык көрүп берип турат. Бул подвалды дагы толугу менен туш кагаздары менен кооздоп койгон. Үйдү айта турган болсок, үй бышкангыч эмес, газоблок. Газоблоктун сапаты дагы абдан жакшы. Бул жыл өткөн сайын өзү күчүнө кирип тура турган материал болуп калат. Биз тепкичтен түшүп келип, биринчи бөлмөгө башпай турган болсок, биринчи бөлмөбүз ушундай 3 терезеси бар. 3 терезеси ушу кууна токтоо үчүн жайды, короону карап турат экен. Азыр күн аябай эле орто абалда, бирок жылуулук системалары иштеп турат. Үй ысык болуп кеткендигине байланыштуу терезени дагы ачып коюптур. Үйдүн ичинде футболкачан, шорт кичен эле жүрүшөт өзү үйдүн кожоюндар. Кийинки бөлмөгө башпай турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз детская комната же болбосо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү катарында пайдалансаңыздар болот. Терезеси орто абалда. Биз акыркы бөлмөлөргө башпагаланда
Мынакей биз акыркы бөлмөлөргө баш баа турган болсок, биздин акыркы бөлмөбүз айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн дагы 2 терезеси бар. Ушул эле жерден дагы сыртка чыгып кетүү үчүн жолдору дагы бар. Ашкана бөлмөсүнүн эмеректери дагы үй менен толугу менен биргеликте калтырылат экен. Суунун агымы дагы жакшы, газ мечи дагы иштеп турат. Ушул эле бөлмөдөн дагы жуунуп тарануучу бөлмөсүнө жана ошондой эле даараткана бөлмөсүнө өтүп кетүү үчүн жайлары дагы бар. Аристонун жайында кирүүчү машинасы бар. Кафелдердин сапаттары жакшы. Полду да кафел деп коён. Эгер кааласаңыз, жылуу пол катары пайдалансаңыз дагы жылуу полду дагы орнотуп алсаңыздар болот экен. Бул мисалы ушул эле бөлмө, жуунуп тарануучу бөлмөсү, жанагы бир бөлмөлүү батирлердин жана уктоочу бөлмө, спальный бөлмөсүндөй эле кенен экен, көрүп турасыздар. Айымдар жана мырзалар, ушу Палтарашка үйүбүздүн жалпы наркына келип токтоло турган болсок, Палтарашка үйүбүздүн жалпы наркы 110 000 акш доллары менен бааланууда. Албетте сүйлөшүү жолдору болот, бир аз кеми дагы болот, алмашуу жолдору болот. Эгерде сизде Ош шаарынан Фрунзенский жол болсо, Иги Востоктон жаңы курулган үйлөрдөн 3 бөлмөлүү батир боло турган болсо, үстүнө үстөк пул кошуп бере турган болсоңуз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз албетте болот. Ал эми сомго ала турган болсок, 9 600 000 сомдун тегерегинде болуп калат. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номурларга байланышыңыз, кабарлашыңыз, ой пикир калтырыңыз, комментарий жазыңыз. Ар бириңиздерге үй жокторго ушул жылы ушундай жаркыраган хан сарайлар насип кылсын дейли дагы. Үйдүн документи жагынан эч кандай кыжалат болбоңуздар. Үйдүн документи толугу менен техникалык паспорту жана ошондой эле кызыл китеби бар. Эгерде сизге банк одобрение бере турган болсо, ипотека жолунда дагы үйдү сатып алсаңыз толугу менен болот. Туткандар оозуңуздар кабыл болсун. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.